Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Байкоч кеңештин өкүлдөрү, төрагасы, урматтуу депутаттар, Мирлан Исакбекович, мен көңүлүңөрдү буруп айтайын дедим эле. Мынау мурунку Илим Карыпбеков кетип атканда ушу корпорациянын эли чогулуп алып туруп, тай союп, түлөө берип кетирген дейт. Ошондо силерге кандай жилик тийген, ошону айтып берсеңиз. Бул такыр чындыкка чындык менен эч кандай жакындыгы жок. Бул жөн эле бир ушак айың сөздөр да. Бизге эч ким тай союп, эч ким түлөө өткөрүп, же болбосо коллектив ичинде да андай болгон жок. Менин оюмча бул баягы бытовой уровеньдеги гана жөн эле сөз айыңдар да булар. Сиз чакырган жок, ал жерде учаны тиги төрагага тартканы, элдерин чогулткан менен кассетадан тартылган сүрөттөр турат. Шоопурдун баары чогулган ошол жергечи. Сиз эмнеге чакырмак эле, туура эмес жүрсөңүз? Эмне унчукпай калдыңыз? Андан кийинки жооп мындай да. Бул жерде токтоп турсаңыз, бул эми ушу КТР өзүнчө билет жасап алып, анан жакшынакай кылып туруп сатып, ошол жерде жанакы Сагын Ниязалиева деген өзүнчө билет сатып, мен көчө карасам, тиге контролер болуп, драм театры жүрөт. Муну кандай деп ойлойсуз? Менде андай маалымат жок, сизден угуп атам. Менде андай общий маалымат уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Иштебейсиңер аны, көчөбүз 4-5 депутат бар ошол жерде карап отурдук. Биз барып карадык. Карап турсак ошол жерде туруп алып элдерди кийирип атат. Толтуруп ошол жерге элдин баары кириптир. Анын ичиндеги билеттин акчасы кайда кетет? Сиз өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Сиз да көп кишилер менен иштейсиз. Сиз ар бирин аңдып, ар бир жерде жүрө аласызбы? Жүрө албайсыз. Биз эмне ар бир театрда же филармониянын астында турушубуз керекпи? Биздин кишилер жокпу билет сатып аткан деп? Ал мүмкүн эмес да чындыгында. Эгерде факт болуп калса, биз аны териштирип кароого даярбыз. Аны териштирбей, налоговый уже териштире баштады. Сиз пока уктап атканда. Мурунку 70 миллион счетный палата чыгарып кеткен, жазып кеткен счет боюнча бирдеме принимать эттиңерби, же эткен жоксуңарбы? Кайсы 70 миллионду айтып атасыз сиз, чыгарып кеткен деп? Налоговый инспекциянын справкасына жүрөт өздөрүнүн. Жок, ал 70 миллион жок. Бизде ал цифраны мен жакшы билем. 70 миллион бизден өзүбүздүн кирешеден тапкан өзүбүздүн акчабызды бюджетке которгонбуз 70 миллион деген. Башка 70 миллион деген цифра эч жерде жок бизде. Сизге сөз айтса элетим эле 6 чөнтөңүзбү, 16 чөнтөңүз бар, туура эмес айтып атасыз. Бул жерге ушунчалык көп кишилер жалып жетип келет. Калп айткан момундайлар деп айтып келип атышат. Бул жерде айтып аткан сөздөрдүн баары момундай. Сагын Ниязалиеваны текшерип азыр жана түшкөн акчаны эмне үчүн билет жасап атасыңар? Корпорация жасаганга акысы барбы? Эми сиздин айткандан кийин бул сөзсүз түрдө биз муну териштиребиз. Кайсыл акча, кайдагы акча, эмне болуп атканын мен азыр угуп атам. Мен буга даяр эмесмин да, айтып атпаймынбы? Биз аны караштырып туруп, изилдеп туруп, анан сизге жооп берели. 10 секунд берип коела. Билет жасаганга акысы барбы деген суроо. Кайталап койсоңузбу? Билет жасаганга КТРдин акысы барбы? Ал эмне билет экенин мен түшүнүгүм да жок. Эмне билет? Биз деген эч качан КТРга билет сата элекпиз. Эч кандай андай мындайча айтканда бизнес иштери менен алектенбейбиз биз деген. Ал өзүнчө бир башка бир тааныштарына жардам берип жүргөн болсо мен аны түшүнбөйм мен. Сарымерген деген КТР ошол жерге билет жасап алып КТР сатып атат. Акчасын төгүп койгула, мына коррупция менен заниматься этип атасыңар. Мына биз уктук, аны биз иликтеп чыгып анан жооп беребиз. Дастан Арсызбекович, урматтуу Байкоч кеңештин мүчөлөрү. Мен могу Жайнак Үсен уулуна айтат элем. Мына илгери ар бир республиканын 7 элден 45 секундтан бир күндө бирден берчү эле ушунучу. Ошолордун өздөрүнө бербейсиңер. Өзүңөр басып алып эле алардын сөзүн айтпай, алар бир жумада бир жол берип койсо эчтеке болбойт да. Силер бере албай атасыңар. Пабулат берип атасыңар. Жана башка бирдеме кылып, ушул жөнүндө жооп берип коюңузчу. Камчук Жолдошбаевич, бизде корпункттар думандарда бар.
ал өз ишин күнүгө жасап бизге салып турушат, аны көрсөтүп турабыз. Анан биздин Оторикадан тышкарыдагы жерлерде облтвлар бар. Алардын карамында 24 саат Катуураак айтсаңыз. облтвлар бар. Бизден тышкары биз кандай жумуштар алып барып атсак, ошол эле жергиликтүү ошо областтарда өздөрүнүн облтвлар бар. Эгерде мисалы бир кайсы маселелер болсо, алар ошолор аркылуу, ошол каналдар аркылуу деле чыкса деле болот. Биздин корпункттар болсо күнүгө чыгарган материалдарды бизге жөнөтүшөт, биз аларды чагылдырып көрсөтүп турабыз. Сиз Үсен уулу мындай жарамасын айтпасаңыз, ал жерде кыйын режиссерлор бар. Өстөрү жасасын, өстөрүнүн деңгээлери, Ошто эмнеси бар, Нарында бар, Таласта бар. 45 мүнөттөн берип койгула, берсин. Амне алар жасады, ана мындай кылдык деп эле баягы жаныңызда отурган Жекшеевде болуп, эчкинин сүтүнөн ак болуп эле сонун сөздөрдү айтып атасыңар. Шуну айтыңыз мага конкретно, кандай кылса болот, шуну жасаса болобу же болбойбу? Москваны эмне кыласыңар тайтакта? Москвадан барып анан бирдеме кылдык дейсиңер. Барды келип каражатка такалып атпайбы? Ал маселени чечиш керек анда. Эгерде ушул маселени чечип берсеңиздер, карайбыз. Жо ал жерде 45 мүнөт берип атканда өстөрдө жасап туруп силерге бербейт, а силер жерден көрсөткүлө. Ошол эле мисалы режиссерлор, ошол эле операторлор, редакторлор, ошол эле чыгармачылык состав каражатты талап кылат. Анын бардыгын эсептеп чыгаш керек. Биз азыркы каражаттар менен андай маселелерди азыркы учурда чече албайбыз. Силерде иштеп жүргөн Нарында Бөлөкбай деген жигит бар. Ушедегилерден да кыйын. Ошолор берип атышат. Бергиле да өстөрүнө жасап туруп бергиле. Эмне үчүн мындай өзүңөргө нагрузканы алып алып жасай албай атасыңар? Бул бир. Экинчи, өзүңүз билесиз, мурунку кетип аткан КТРдин директоруна мына Гитлер кетти деп элдер тай союп, мына сизди табакты тартышы ошол жерден. Менде сүрөтү бар даже. Сиз жебей койгонсуз. Ал кездеги жанакы учаны. Тағын тартып қойып қойғыла, кейін анан бұлар қылдыңдай. Демеле Жекшеев айткандай, мен айткан емескін айткан деп жерде депутаттар мойнына қойып қойды. Ушулардын баарын түстеп караңыз. Сизге айта турган сөз ушул, мындай подхалимашты да байкап караш керек. Иштеп аткандарды иштегендей, иштебегендерди иштебегендей жасаш керек. А туруп алып туруп 10 секунд. Отуруп алып секретарыңыз минтип атат, тигинтип атат деп. Көрүнгөн билетти жасап отурасыңар ошол жерде, сатып атасыңар. Коррупция менен заниматься этип баштаңар сиз келгенден бери. Выясните, ошону доложите. Ал маалыматты тактайлы, анан сизге өзүнчө жооп беребиз. Рахмат, тактап бериңиздер. Кийин 5-чи микрофон процедурный. Суранып кетет элем кээ бир урматтуу коллегаларданчы. Биз эми өз набарабызды сактасак, мына жерде бир 5 сарын тегерегинде маселелерди дагы эле көтөрүлгөн токтотсок. Биз эми берде творческий коллектив, чоңдоо миңдеген коллектив бар. Ал жерде илимпоз, атай маданияттын эмгек сиңирген адамдар бар. Мамлекеттин саясатын айтсак, коомдук саясатты айтсак, ал жерде болуп аткан кара ящик боюнча жалпы коомдук маселелерди айтсак, анан 5 бармак менен 5 сарын тегерегинде маселени көтөрө бербей. Рахмат. Мынау КТРді алып баруучулар, жаңылыкты алып барган дикторлордун атай окуткан курсу барбы? Экинчи маселе, бат-бат алмаштырасыңар да мынау Россияны ОРТ каналын карасаңыз, жана Андреевна деген бир 15-20 жылдан бери алып барат. Эмне үчүн, эмне себептен көп алмашат? Айтып койсоңуз. Алып баруучулардын өздөрүнүн ушу графиги ушундай бекитилген, туруктуу алып баруучуларыбыз өзү бекитилген, бирок баягы күн алыстан ошо өздөрүнүн графигине ылайыкташтырылып алмашылып турат. Бирок сиздин сунушуңузду эске алалы, караштыралы. Атайын курсу барбы деп сурадым. Атайын курстар боюнча, эми атайын курстар бар. Биз өз алдынча бизде атайын учебно-ресурсный центр бар. Ошонун алкагында биз атайын тиги сырттан болсо тренерлерди алып келип, сырттан алып келебиз. Ичинде болсо ичиндеги биздин өзүбүздүн адистерибизди пайдаланып, ошол деңгээлин ушу жогорулатуу, бир каталар кетсе ошолордун үстүнөн иштегенге деп атайын иш-чараларды көрсөтөбүз, кылып турабыз.